Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими, тынчтык болсун. Жерлердин эң ыйык жери болгон Мекке шаарынан баарыңыздарга саламдуу айтабыз. Бир данышман айткан экен: "Көңүлүмдү алсаң, өмүрүмдү бергенге дайынмын. Көңүлүмдү ооруттуң, жүрөгүмдү жараладың. Эми өмүрүңдү берсең дагы көңүлүмдү ала албайсың" деп. Бардык нерседен көңүл өйдө турат экен. Ушул жака биз Баткенде шейит болгон батырлардын ата-энеси менен Баткенде жолукканда, сиздин балаңыз сизге айткан нерсеси эмне? Балаңыз сизге кайсы нерсени алып кетти эле дегенде, бардыгы көбүнчөсү балам мени Меккеге алып барам деп айткан эле. Бирок өмүр кыска экен, жетишпей калды деген. Ошолордун арманын аткарып коелу деп ата-энелери көбүнчөсү намаз окушат экен. Ушул жака алып келип, умра кылдып, колубуздан келишинче көңүлүн көтөргөнгө аракет кылды. Себеби бул батырларды тарбиялаган ата-энелер болбогондо, батырлар Мекен үчүн өзүнүн өмүрүн бербегенде, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушундай тынчтык боло беле, ал дагы бизге белгисиз. Мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп, ушу 70-тен ашык, 100гө жакын биздин батырларыбыз өзүнүн өмүрүн берип кете берди. Ошолор кете бергенин себебинен бүгүн Мекенибиз тынч. Ар бир нерсе өзүнүн нугунда жүрүп атат. Мектептерде тынчтык, мугалимдер тынчтык сабак берип атат. Соодагерлер өздөрүнүн тынчтыкта соодасын кылып атат. Өкмөттөгүлөр тынчтыкта иштеп атат. Айылыбыз тынч, шаарыбыз тынч, Мекенибиз тынч болот. Билбейбиз, эгер булар батырлар өздөрүнүн жанын курбан кылбаганда, балким 70 эмес 700 кетип калмакпыз. Балким 7000 кетип калмакпыз. Ошон үчүн биз канчалык ыраазычылык билдирсек дагы аз болот. Учурдан пайдаланып, адамга ыраазычылык айта албаган Аллага да ыраазычылык айта албайт дейт. Азыркы убакта да биздин Мекенди кайтарып, үргүлөбөй кайтарып жаткан биздин чегарачы батырлар бар. Аллах Таала силердин жашооңорго, өмүрүңөргө береке берсин. Эгер силер болбогондо, биз Мекен тынч уктабайт элек. Силер ушу түнкү уйкуңардан туруп Мекенди кайтарып жаткан үчүн, Мекенди коргоп жаткан үчүн бүгүнкү күндө биздин Мекенибиз тынч болуп жатат. Ошол нерсенин максаттарын колубуздан келишинче мыкты деңгээлде, мыкты гостиницаларды коюп, шведский столдорду коюп, колубуздан келишинче аракет кылдык. Учурдан пайдаланып, өлкө жетекчиси Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдирип коюп. Адамды кубандыруу үчүн көп деле нерсе керек эмес экен. Аз нерсе жүрөктөн болгон болсо, жүрөктөн чыккан болсо, ал жүрөккө жетет. Азыр кызмат кылгандардын бардыгына чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Мекенибиз тынч болсун, эч качан согуш болбосун, эч бир ата-эне өз баласынан айрылбасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.